Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле эже сиңдилер Кортни жана Тесса унаада келе жаткандарын көрөбүз. Эжеси Кортни унааны башкарып келе жаткан, бирок ал кайра-кайра телефонун карап келе жаткандыктан бир кезде телефонго алаксып кетет да. Көпүрөдө кандайдыр бир иштер менен токтоп турган чоң унааларды көрбөй калат. Унааны токтотконго жетишпей калып сүзгүлөп барып эле дарыяга кулап кетип, Кортни суу үстүнө чыкканга жетишип, бирок Тессаны такыр эле куткарууга мүмкүн болбой калат. Ошондон кийин арадан 9 жыл убакыт өтүп, Кортни бул кезде дарыгерлик кесипти окуп жүргөн болчу. Ал эмнегедир эле өлүмдөн кийин жашоо барбы, өлүмдөн кийин эмне болот деген суроолорго абдан кызыкчу. Аны менен чогуу окуган София деген кыз болсо, дарыгерлик кесип абдан оор иш окшойт. Маалыматтын көптүгүнөн башым айланып деле калды. Акыркы убактарда окуумду жакшы окуй албай стресс дагы болуп баратам деп айтса, Кортни аны тынчтандырып, бир күн окуудан арыла турууну сунуштайт. Окуунун тартиби боюнча алар бир гана окуп чектелбестен, окуу жайдын дайындаган ооруканасында практика кылып иштеп жүрүштү. Кортни ошол жердеги бир канча мүнөткө клиникалык өлүп тирилген адамдарды дагы көрүп, өзү кызыккан нерселерди андан ары изилдөөгө кызыктар боло баштайт. Алар менен кошо Марла деген кыз дагы окуп, бардык студенттерди ушундан ары такшалтып кетүүгө. Алар менен тыгыз иштешип жаткан декан Вольфсан деген адам, силердин билимиңер жетишсиз болуп жатат. Өзүңөр эмне кылып жүргөнүңөрдү өзүңөр билбейсиңер. Бардыгын практика жүзүндө алып кетүү үчүн алгач жакшыраак окуш керек деп урушат. Студенттердин арасында Джейми жана Рей деген дагы бала бар эле. Алар дагы Кортни, София жана Марла менен жакшы мамиледе болуп достошуп жүрүшкөн. Көптөн бери бир нерсени ойлонуп жүргөн Кортни бир күнү Джейми менен Софияны саат мынчада жертөлөөгө келгиле, биз ал жактан тажрыйба жасайбыз деп чакырат. Ошондо София буга чейин түшпөгөн оорукананын жертөлөсүнө лифт менен түшө баштап, Кортни аны тосуп алып, андан ары алып жөнөйт. Ал Софияга бул жертөлөдө жайгашкан оорукана альтернативдик негизде курулгандыгын айтып, азыркы күндө бул жака эч ким деле кирбээрин айтат. Аңгыча болбой ал жерге Джейми дагы келип калып, Кортни аларды бул жерге эмне үчүн чакыргандыгын айта баштайт. Көрсөк, Кортни адам өлгөндөн кийин анын мээсинде кандай процесстер боло тургандыгын изилдеп баштаган болуп, эми аны практика жүзүндө да текшергиси келип, өзүн клиникалык жол менен өлтүргүсү келип жатыптыр. Ал София менен Джеймиге менин жүрөгүм токтогондон кийин туура 60 секунд күтөсүңөр. Андан кийин дефибриллятордун жардамы менен кайра мени тирилтесиңер деп айтат. Аны укканда София менен Джейми чын айтып жатабы же тамашалап жатабы деп Кортнини жалдырап эле карап калышып, Кортни болсо чындап эле айтып жаткандыгын билдирип, кандай кадамдарга бараарын айта баштайт. Анда Джейми макул болуп Кортнинин айткандарын кыла баштап, Кортни болсо мээсиндеги процесстерди жазып туруучу аппаратты тагынат. София мындай кылганга болбойт деп аларды токтотконго аракет кылып, бирок Кортни менен Джейми тийиштүү процесстерди кылгандан кийин Кортнинин денесин муздатып МРТ аппаратына киргизе баштайт. Акыры Софиянын ызылдап жатканына карабай эле, Джейми кубатталган дефибрилляторду Кортниге басып жиберет. Урматтуу Москва шаарында иштеген мекендештер, трудовой договор жасап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы, бирок эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, 100% кепилдик менен биз аркылуу алсаңыз болот. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000 рубльдан жазаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жазатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андан тышкары печат дагы бастырып беребиз. Эң башкысы өзүңүздөр акча төлөбөй бекер бастырганыңыздар жакшы. Кандайдыр бир себептер болуп убактыңыздар тар болуп жатса, биз аркылуу бастырсаңыздар, эч кандай кезексиз, тоскоолдуксуз бастырып чыгасыздар. Андыктан достор, экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла бериңиз. Кортнинин жүрөгү сокпой калгандан кийин Джейми аны туура 60 секунд күтө баштайт. Компьютер болсо Кортнинин мээсинде кандай процесстер жүрүп жаткандыгын жазып жатат. Бул кезде Кортнинин жаныбы же акыл эсиби айтор денесинен чыккандай болуп эле имараттын жогорку жагындагы көрүнүштү көрөт да, андан арыдагы ар кандай таң калыштуу нерселерди көрө баштайт. Бул кездеги Кортнинин сезим туюму таптакыр башкача болгондуктан ал бул сезимди эч качан түшүндүрүп бере албайт эле. 60 секунд өткөндөн кийин Джейми менен София реанимация процессин жүргүзө башташат. Шашкалактап калган Джейми дефибрилляторду туура эмес учурда басып жиберип, Кортнинин жүрөгү дагы деле сокпой турду. Анда эмне кылаарын билбей ызы-чуу абалына түшүп калган София Рейге жазып жардам сурайт да Кортнини тирилтүү процесстерин жүргүзгөнгө аракет кыла баштайт. Джейми Кортниге адреналинди сайып реанимация жасашып, бирок такыр эле болбой жатканда кабарды уккан Рей ал жака жетип келип калат. Рей күчтүү студенттердин бири болгондуктан дароо эле адреналинди көбөйтүп, дефибрилляторду күчтөп кубаттап тийиштүү процесстерди жүргүзө баштайт. Бул кезде Кортнинин акыл эсинде болсо дагы эле таң калыштуу нерселер болуп жатты. Тийиштүү аппараттар менен анын өпкөсүнө аба жеткирип, акыры дефибрилляторду басып жибергенде гана анын жүрөгү сого баштап, Кортни акырындык
ырайымдуулук менен эсине келет. Өздөрүнүн группасындагы кабарды уккан Марла дагы ал жака келип эмне болгондугун сурап баштайт. Кортни болсо досторуна ар кандай нерселерди көргөнүн айтып, бирок бир башкача сезимдерди түшүндүрүп бере албаарын айтат. Компьютерлик сканерлөөдөн текшерип көрүшүп, клиникалык өлүм учурундагы Кортнинин мээсиндеги өзгөчө процесстерди байкашат. Ошондон кийин Кортни өзүн кандай сезип калды белгисиз айтор. Көптөн бери жазабай жүргөн таттуу унаанын досторуна жасап келип берет. Анан да Кортнинин кайсыл иш болбосун энергиясы көп болуп артыкчылыктуу болуп жаткандыгын байкашып, бир күн ичинде эле Кортнинин мээси окуудагы бир топ маалыматтарды жаттап калганга жетишиптир. Бир канча оор суроолорго туура жооп берген Кортниге декан мактоо сөздөрүн айтат. Кечинде болсо достор кафеде отурганда Кортни пианинода ойноп баштайт. Көрсө ал окуучу кезинде пианинода ойноп, бирок кийин такыр эле ойнобой калыптыр. Ошондо достор Кортнинин клиникалык өлүм процессинен кийин кээ бир жөндөмдөрү жана интеллекти жакшырып, энергиясы дагы көп боло баштаганын байкашып, Джейми досторго мен деле ушундай болуп көргүм келет деп баштайт. Бирок кечинде Кортниде бир таң калыштуу көрүнүш болот. Жуунуучу бөлмөдө кимдир бирөө жүргөндөй болуп эле. Ал жакты караса эч ким жок болуп калып, бир канча мүнөт убакыт өткөндөн кийин кайра келип карап, адамдын сөлөкөтүндөй болгон нерсени көрүп коркуп кетет. Бирок бир аздан соң бул нерселер анын жөн гана көзүнө көрүнүп кеткенин түшүнөт. Ошентип кийинки көрүнүштө Джеймини тажрыйбадан өткөрө башташат. Жүрөгү сокпой калган Джейминин акыл эси мотоцикл менен катуу ылдамдыкта баратты. Бир кезде анын артында мурунку сүйгөн кызы отурганын байкайт. Шаарда эч ким жок калгансып, бардыгы тыптынч. Бир башкача сезимдерди албетте Джейми дагы сезип жатты. Бир аздан соң анын жанындагы сүйгөн кызы жок болуп кетет. Достор болсо Джеймини дефибриллятордун жардамы менен ойго түшат. Андан кийин достор кечинде өздөрүнчө эле ойноп жыргап эс алып жатышкандарын көрөбүз. Өзгөчө Джейми менен Кортни өздөрүн жаш баладай сезишип эле, каткырып күлүп көчөдө мөндүр жаап жатса ойноп кетишет. Кийинки күнү Джейминин акыл эсинде дагы өзгөчөлүктөр байкалды. Ал дагы Кортниге окшоп тез ойлонуп жана окуган нерселерин тез жаттап калып жатты. Бир кезде эле ал так көчөнүн ортосунда мурунку сүйгөн кызынын турганын көрүп калат. Ар жак бер жагын карап кайра бул нерсе жөн эле көзүнө көрүнүп кеткендигин түшүнөт. Ошентип мындай нерсеге өтө кызыктар болуп калган Марла дагы мен дагы бул процесстен өтүшүм керек деп, кечинде достор кайра эле жертөлөөгө түшүп, бул жолу Марланы тажрыйбадан өткөрө башташат. Бирок Марла досторуна мени 60 секунд эмес 3 мүнөттөн соң гана жандандыргыла деп айтат. Дефибриллятор иштеп, жүрөгү сокпой калган Марла адегенде өз жашоосундагы кыялдарын көрө баштайт. Бир башкача сезимдерге кабылып бассейнде сүзүп жүргөн кезде эле бассейндин алдынан өлтүргүч деген сөздү окуп калат. Ошондо ал бир канча ай мурунку бейтап Сайрос Гадженди эстейт. Ал медузалар жабышып алганынан улам көз жумган болуп, Марла болсо аны сактай албай калган. Компьютер бир башкача белгилерди бере баштагандыктан достор кайрадан Марланы жандандыра башташып, бирок дефибрилляторду иштетишти дагы жардам бербей жатты. Марланын акыл эси болсо бир караңгы имаратка кирип, ошол жерде жаткан өлүк адамды көрөт. Достор Марлага кайра дефибрилляторду басып жатып, бир канча аракеттерден кийин араңдан зорго гана Марла жанданып, бирок бир топко чейин эсине келе албай жатты. Ошондуктан аны имараттын башына алып чыгып эс алдырышат. Ошол учурда бул тажрыйбага катышпай калган София жетип келет да, мен деле бул тажрыйбадан өткүм келет деп баштайт. Анда достор Софияга биз Марланы аз эле жерден жандандыра албай кала жаздадык. Сен бул нерсени жөн эле койбойсуңбу дешсе, София аларга таарынып үчөөң ушинтип артыкчылык алып аласыңарбы? Мен жөн эле калып каламбы деп болбой көкпеттикке салып, айла жок достор аны дагы тажрыйбадан өткөрүшөт. Жүрөгү сокпой калгандан кийин София дагы ар нерселерди көрө баштап, дал ошол учурда эле жертөлөөнүн лифти иштеп, ал жака кимдир бирөөлөрдүн келе жаткандыгы билинет. Ошондо бул жакта уруксатсыз эле жүргөн студенттер эмне кылаарын билбей калышып, Джейми бир айласын табайын деп ошол жака чуркап кетет. Башкалар болсо Софияны жандандыруу менен алек болушуп, бир кезде София эсине келери менен аны көтөрүп алып качып жөнөшөт. Джейми болсо бул кезде өрт коопсуздук белгисин иштейт деп кароочуларды алаксытып жиберген болуп, унаага жетип барган достор айдап алып эле качып жөнөшөт. Бир жерден аларды Джейми тосуп чыгып, баары тең унаага отуруп кароочуларга карматпай качып чыгып кеткенге мүмкүн болду. Ошентип ал күнү кечинде да Кортнинин көзүнө ар нерселер көрүнө баштап, бир унаанын ичинде сууда чөгүп жаткан баягы сиңдисин көрүп эле коркуп кетет. Марла болсо тынчтана албай өзүн бир башкача сезип эле, ичинде уйгу туйгу болуп жаткан нерсесин Рейге айтып берет. Ал Рейге: мындан 9 ай мурун мен Сайрос Гаджен деген адамды өлтүрүп алгам. Мен ката кетирип туура эмес дарыны колдонуп алыптырмын. Ката кетиргенимди ал бейтаптын жүрөгү токтоп калгандан кийин гана билдим деп айтат. Эми ушул үчүн өзүн күнөөлүү сезип аябай жаман болуп жатам десе, Рей ага ар бир адам ката кетирет деп аны тынчтандырганга аракет кылат. Бул кезде Джеймиде дагы таң калыштуу нерселер боло баштаган болчу. Ал жээктеги өзүнүн яхтасына келип, баягы мурунку сүйлөшкөн кызы Алишанын ыйлап жатканын көрөт. Радиодон бир кызыктай үндөр чыгып, андан соң эле Алиша жоголуп кетип, керебеттин алдында ымыркай баланын үнү чыга баштайт. Ал жакты ачып кездеменин алдында кыймылдап жаткан баланы көрүп, кездемени акырын жогору көтөрсө, ал жакта эч нерсе жок болуп чыгат. Айтор достордун баарына эмне болуп баштады белгисиз айтор. Кортниге дагы үйүндө ар кандай нерселер көрүнүп эле таптакыр жинди боло баштайт.
Ал ыйлап жатып досторуна видео жаздырып, баягы өлүп калган сиңдиси анын көзүнө көрүнүп жек көрүп карап эле. Артынан кубалап жаткандыктан Кортни аябай корко баштайт. Өтө коркуп калган Кортни өрт коопсуздук тепкичи менен кача баштап, ал жактан да сиңдиси көрүнүп бир кезде Кортни кулап кетет. Эртеси достордун баардыгы Кортнинин өлгөндүгү жөнүндө кабарды угушуп, эмне кылышаарын билишпей эле нес болуп отуруп калышат. Декан болсо алардан силер Кортнинин жашоосунда эмне болуп жатканын билбейт белиңер деп сурайт. Бирок достор унчукпай эч нерсе билмексен болушат. Андан кийин достор өздөрүнчө калып сүйлөшө башташып, тажрыйбадан өткөн үчөө тең бири-бирине көздөрүнө бир нерселер көрүнүп жаткандыгын мойнуна алып айтып беришет. Анан да Джейми досторго: "Биз Кортнинин ноутбугун, телефонун жана башка заттарын таап жок кылышыбыз керек. Антпесе эгер биздин тажрыйбалар боюнча биздин окуу жайдын деканы билип кала турган болсо, биздин ушуга чейин окуган эмгегибиз текке кетип, жашообуздагы койгон максатыбыздын баардыгы астын-үстүн болот" деп айтат. Алар тиешелүү нерселердин баардыгын жок кылышып, бирок Кортнинин телефонун таппай калышып, анын телефону Кортни менен бирге өлүкканада экенин билишет. Марла өлүкканага кирип, ал жактан Кортнинин телефонун алып, эми кетейин деп жатса эле жарык өчүп баягы бейтап көрүнөт. Бул кезде Джеймиде дагы ушундай эле көрүнүштөр болуп, таптакыр корко баштаган болчу. Кечинде достор кайрадан жоолугуп, Кортнинин тартып калтырып кеткен видеосун көрүшүп, видеодо болсо Кортни баягы өлүп калган сиңдиси анын артынан кубалап жаткандыгын айткан. Ошондо Марла мени баягы өлүп калган бейтап кубалап жатат деп айтып, Джейми дагы өз окуясын айтып берип, мага менин мурунку сүйлөшкөн кызым Алиша көрүнүп жатат. Мен аны менен көпкө чейин сүйлөшүп жүрүп, кийин боюнда болуп калганда коркконуман баланы аборт кыл деп айтып, ошондон ары качып жок болуп кеткем деп айтат. Ошондо София дагы анын дагы көзүнө бир нерселер көрүнүп жатканын мойнуна алып, мен окуучу кезде өтө жакшы окуган бир классташ кызым бар болчу. Мага бир жолу мүмкүнчүлүк келип, мен анын сүрөттөрүн соц тармактарга чыгарып жибергем. Ошондон кийин ал элдин баардыгына менин айман уят болгон. Мен дагы ошол үчүн өзүмдү күнөөлүү сезип жатам десе, Рей досторуна: "Бул силерге көрүнүп жаткан нерселердин баардыгы реалдуу эмес. Бул нерселер болгону силердин мээңерде болуп жатат. Албетте адам болгон соң ар бирибиз ката кетиребиз. Ар бирибизде эч кимге айтпай жүргөн күнөөлөрүбүз бар. Демек силердин мээңер өзүңөрдү күнөөлүү сездирип, ушундай жагдайга алып келип жатат. Мындан арылуу үчүн силер ар бириңер өз күнөөңөрдү мойнуңарга алып, ошол күнөөңөрдү жууганга аракет кылышыңар керек" деп айтат. Бирок Марла буга көнгүсү келбейт. Анткени ал бул нерселерди деканга айтып бере турган болсо, анда анын карьерасынын баардыгы өлүп, мээнетим текке кетет деп ойлойт. София болсо ошол канча жыл мурунку классташын таап, андан кечирим сурагысы келип, Джеймини ээрчитип алып, акыры ошол классташын таап да барат. Ал классташтарына: "Ошол соц тармактагы сүрөттөрүңдү мен чыгарып жибергенмин. Ошол үчүн абдан өкүнүп жатам. Мени кечирип койчу" деп кайра кечирим сурайт. Анда ал кыз Софияга: "Ошондон кийин менин жашоом бир топ нерсеге өзгөрүп кетти" деп айтып, бирок кечиримдүү кыз болгондуктан баардыгы өттү кетти деп Софияны кечирет. Аны көрүп ойлонуп калган Джейми дагы издеп жүрүп, акыры баягы мурунку сүйлөшкөн кызы Алишаны таап, керек болсо баласынын чоңоюп калганын көрөт. Ал Алишадан кечирим сурап: "Мен убагында коркоктук кылдым. Азыр эми күнөөмдү жууганы келип отурам. Мен баардыгына даярмын. Кааласаң баланы чогуу өстүрөлү" деп айтат. Ал эми Марлага болсо дагы эле ар кандай нерселер көрүнүп, дагы эле кыйналып жүрөт. Унаа айдап бара жатканда аны кимдир бирөө думуктургандай сезилип, ошол жерден автокырсыкка да учурап калат. Ал Рей менен мамиледе болуп жүргөндүктөн Рейге "мен мунун баарын бүтүрүшүм керек" деп СМС жазып коет да, ал күнү ооруканага жумушка чыкпай коет. Анда эмне болду экен деп Марланы достордун баардыгы издей башташып, эч жактан таппай, акыры аны баягы жертөлөдө экенин билип калышат. Жетип келип карашса эле Марланын жүрөгү сокпой жаткан болуп, достор аны жандандыруунун аракетин көрө башташат. Ал эми Марланы болсо баягы бейтап кадимки тозокто кыйнап жаткандай эле ар кандай жолдор менен Марланы кыйноого алып жатты. Боронду чаңда калган Марланын көзүнө бир кезде Кортни көрүнүп, ал Марлага "өзүңдү кечир" деп айтат. Бактыга жараша Марла эсине келип, достору аны сактап калышып, эртеси күндөн калбай Марла өз күнөөсүн мойнуна алат да, карьера өлсө өлүп кетсин деп адамдык сапатты биринчиге коюп, деканга кирип баягы болгон иштин жайын айтып берет. Андан кийин достор адаттагыдай кечинде кафеден жолугушуп, дүйнөдөн өтүп кеткен Кортнини эстеп отурушту. Албетте достор, баарыбыздын тең эле билип билбей кетирген күнөөлөрүбүз болушу мүмкүн. Ошондуктан тасмадан өз алдынча жыйынтык чыгарып, тобо келтирип, ар дайым жакшы иштерди жасаганга аракет кылалы. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.